Зомбулуктун бардык түрү бүгүнкү күндүн көйгөйү. Бул максатта облустун аймагында иш алып баруу аракеттерине Талас облустук прокуратурасы тарабынан талдоо жана көзөмөл жүргүзүлүп, бир катар кемчиликтер аныкталган. Расмий статистикага токтолсок, жыл сайын жүздөгөн үй бүлөлүк зомбулук фактылары катталып, бирок айрым учурларда жабырлануучулар ар кандай себептерден улам укук коргоо органдарына кайрылбай калган учурларда кездешүүдө да. Талас облустук прокуратурасынын маалыматында белгилүү болгондой, үй бүлөлүк зомбулук көрүнүштөрү үстү-үстөгө жылы көбөйүп, 154 материал катталган. Мында Талас жана Айтматов райондорунда көбүрөөк орун алган. Талас, Айтматов райондорунда үй бүлөлүк зомбулук кескин өскөн. Тактап айтканда Талас району боюнча жалпы 45 материал катталып, былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 21 материалга көп катталган. Айтматов районунда жалпы 37 материал катталып, былтыркы жылга салыштырмалуу 15 материалга көп катталган. Катталган фактылар боюнча жалпы 134 убактылуу коргоо ордерлери берилген. Былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 4 коргоо ордерине көп берилген. Бул жакта да өсүү Айтматов, Талас райондорунда байкалууда. Аталган райондордо үй бүлөлүк зомбулукту алдын алуу багытында иштер жеткиликтүү деңгээлде жүргүзүлбөй жаткандыгынан кабар берет. Прокуратура органдарынын билдирүүсүндө үй бүлөлүк зомбулук катталган учурда ички иштер органдары тарабынан мыйзамдуу иш жүргүзүүдө кемчиликтер жок эмес. Айрым учурда соттун чечимдери, тергөө кызматынын чечимдери менен үй бүлөлүк зомбулук фактылары боюнча зомбулук жасагандыгы тууралуу адамдын күнөөсү далилденгенине карабай, факты аныкталганына карабастан үй бүлөлүк зомбулук боюнча убактылуу коргоо ордерлери берилбеген учурлар кездешет. Айрым учурларда ушул материалдарды изилдөөдө орун алган ушул тергөө органдары тарабынан үй бүлөлүк зомбулук аныкталса дагы кээ бир фактылар үй бүлөлүк зомбулук болуп катталбай калган учурлар кездешкен. Бул Айтматов районунда бир случай бар. Милиция кызматкерлеринин айтымында үй бүлөлүк зомбулук көрүнүштөрүн алдын алуу чараларына киргизилген өзгөрүүлөр айрым учурда көрсөткүчтөрдүн көбөйүп кетишине себеп болот. Үй бүлөлүк зомбулук деген понятияга да кичине толуктоолор кирди, анан жана үй бүлө мүчөлөрү дегенге. Мурда мисалы үчүн ошол бирге жашаган үй бүлө мүчөлөрү гана үй бүлөлүк зомбулук кылды деп эсептеле турган болсо, кийин бөлөк жашаса деле, мисалы үчүн Бишкек шаарында турган кайнежеси же кайнагасы деле телефон аркылуу сен эмне менин апама туура эмес карап атасың, ага мен көңүл бурбай атасың деген да үй бүлөлүк зомбулук болуп эсептелип калды да. Ошол ар бир факты түшүп атат, регистрация болуп атат. Анын жаап жаштырганга жол берилбейт. Ошол кийин резонанс жараткан же оор кырдаалга алып келген үй бүлөлүк зомбулук болбосун деп ар бир фактын катталып атат да. Буга кошумча үй бүлөлүк зомбулук боюнча чакырууларда арыз жазуудан баш тарткан же кылмыштын курамына аныкталбаган учурлар көп кездешээрин белгилешет ички иштер кызматкерлери. 6 айга Айтматов району боюнча 37 үй бүлөлүк зомбулук катталган болсо, анын 27-сине гана чара көрүлгөн. Onu ар кандай себептер менен укук бузуунун курамы жок болуп, ал жерден аныкталган эмес, ошону кыскарган бардыгы. Ошол себеби 37 болуп өсүп кетип атат. Ачыгында мындай келгенде 27-сине гана чара көрүлгөн. Жыйында социалдык кызматкерлер, билим берүү, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү бул максатта укук коргоо органдарына көмөктөшүүгө жана активдүү иш алып барууга милдеттүү экендиги айтылды. Бул багытта натыйжалуу иш жүрбөй жаткандыгы сынга алынды. Эми Талас райондук мамлекеттик администрациясынын алдында комиссия түзүлгөн. Ал комиссияга зордук зомбулуктун алдын алуу боюнча комиссия түшүндүрүү иштерин ай сайын өткөрүп турабыз. Ушул жерден айтып кетерим, 21 бирөө аныкталып, иштери сотко өттү. 45-21 калгандары болсо, эми ошо биздин ички иштер бөлүмү ошо үй бүлөгө барганда алар эми ачуулук болуп, ачууланып, биз телефон чалып койгонбуз деп айтышат. Бул аябай ошо үй бүлөлүк зордук зомбулуктун 45тен бир 80% бул масса абалында келип, үй бүлөсүнө тынчтык бербегендер катталып атат. Ушул боюнча дагы биз абдан катуу иштерди жүргүзөбүз, түшүндүрүү иштерди. Талас облустук прокуратурасы тарабынан өткөрүлгөн жыйында үй бүлөлүк, анын ичинде балдарга карата зордук зомбулукту алдын алуу чараларын биргелешип чыңдоо тапшырмасы берилди. Сеймок Барманов, Калмурат Мейманбеков, Талас шаары.